30 апрель күнү Дене тарбия жана спорт академиясынын футбол кафедрасынын ачылганына 50 жыл толду. Бул жылдардан бери академия далай спортчуларды тарбиялап, өлкөдө футболду жана жалпы эле спортту жаңы деңгээлге чыгарууда чоң эмгек кылды десек жаңылбайбыз. Мына ошол бөлүм бүгүнкү күнү дагы жыл санап спортчуларды жана мугалимдерди чыгаруу менен кыргыз спортуна кызмат кылып келүүдө. Ал эми кафедра болсо быйылкы юбилейин жылдагыдай эле студенттер үчүн атайын мелдештерди уюштуруп, аларга кубаныч тартуулоо менен белгиледи. Бул окуу жай уюштурган мелдеш 30 апрель күнү Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда орун алды. Мелдеш кичи футбол боюнча болуп өтүп, ага бир гана Дене тарбия академиясынын студенттери катышпастан, шаарыбыздагы башка университеттердин курама командалары дагы чакырылган. Ал эми мелдешти өткөрүүдөгү башкы демөөрчүлүктү болсо Корея элинин World Sherry компаниясы аткарды. Мелдешке Дене тарбия жана спорт академиясынын, Кыргыз юридикалык академиясынын, Ала-Тоо Ата-Түрк университетинин, Манас университетинин, Бишкек гуманитардык университетинин, Ишене-Ал Арабаев атындагы университетинин жана Токмок шаарынын студенттеринен куралган жалпы 8 команда катышты. Турнирге катышып жаткан командалар 2 тайпага бөлүнүп, бири-бири менен оюн жүргүзүштү. А тайпасынан жарым финалдык баскычка Дене тарбия академиясынын студенттери менен Бишкек гуманитардык университетинин спортчулары чыга алышты. Ал эми Б тайпасында юридикалык академиясы менен Ала-Тоо эл аралык университетинин спортчулары жарым финалда ойноо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Жарым финалдык оюндарга келгенде болсо, финалдык жолдомону кыйынчылыкка карабай Дене тарбия академиясы менен юридикалык академиясынын студенттери илип кетишти. Жарым финалда жеңилип калган 2 команда болсо, 3-орун үчүн ат салышмак. Финал болоордон алдын дал ушул коло байгенин ээси аныкталды. Бул оюнда Ала-Тоо университетинин студенттери менен Бишкек гуманитардык университетинин спортчулары кес келишти. Оюндун негизги убактысы 2-2 эсебинде аяктап, ал эми пенальтилер сериясында Ала-Тоо университетинин футболчулары таамай тээп 2-0 эсебинде жеңишке ээ болушту. Ошентип финалдык баскычка дагы кезек келип жетти. Финалга чыккан командалардын студенттери беттешти абдан чыңалышкан абалда башташты. Бирок спортко басым жасаган Дене тарбия академиясынын командасы топко көбүрөөк ээлик кылып, аны менен кошо эле эсеп бетинде алгачкылардан болуп ачып кетти. Андан ары деле оюн ошол өңүттө уланып, эсеп сандары 3-1 айланды. Артыкчылыкка ээ болуп калган студенттер бул абалдан пайдаланып, оюндун акыркы 10 мүнөтүн коргонууда өткөрүп, калыстын ышкырыгы жаңырганча бул эсепти сактап калышты. Ошентип бул мелдештин жеңүүчүлөрү болуп Дене тарбия жана спорт академиясынын студенттери табылышты. Финалдык оюндан кийин болсо жеңүүчү аталган тарап финалдык оюн абдан татаал болгонун айтып, жеңиштин даамы менен бөлүшүп өттү. Мендеш аябай кызыктуу болду. Командалар аябай жакшы даярдашты. Биздин
мелдешке аябай күчтүү командалар менен беттештик. Мелдеш баарына жакшы болду, командаларга чоң рахмат. Биздин командага да чоң рахмат. Салтка айлангандай эле жеңүүчүлөр аныкталган соң аларга өз байгелерин тапшыруу адеми дагы орун алды. Ал жерде бир гана командаларга эмес, мыкты оюн көргөзгөн спортчуларга дагы ар кандай наамдагы сыйлыктар тапшырылды. Бул наамдарды бөлүштүрүүдө мыкты дарбазачы болуп, БГУнун студенти Субакожоев Саринжи табылды. Ал эми мыкты бомбардир наамын Ала Тоо университетинин студенти Муратов Дастан алды. Мыкты чабуулчу болуп, Манас университетинин студенти Нурбек Кырсбек уулу табылды. Мыкты коргоочу наамын болсо Болотбек уулу Рашид ээлесе. Турнирдин мыкты оюнчусу болуп Ибраимов Аскатбек табылды. Мелдешке көрүүчүлөр дагы арбын келишип, өзүнүн сүйгөн командаларына колдоо көргөзүштү. Алардын ичинен айрымдары дал ушул сыяктуу мелдештер жетишпей жатканын баса белгилеп өттү. Бүгүнкү мелдеш аябай жакшы өттү. Бүгүнкү мелдешке бизге турнир менен Юр академиясы чыкты финалга. Бул оюн аябай жакшы болду. Ушундай мелдештер негизи көп болуп турса жакшы. Спорт алда көтөрүлөт эле, спорт Кыргызстан өнүгөт эле дегендей. Спорт ошол футбол дайыма болуп турса. Ырыс алды ынтымак демекчи. Бул сыяктуу мелдештер студенттердин арасындагы мамилени чыңдап, алардын ынтымагын бекемдей турганы баарыбызга белгилүү. Андыктан бул нерселерди эске алуу менен мелдештин уюштуруучуларына ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Материалды даярдап эфирге алып чыккан Эркин Жыргалов, Атайын КТРК Спорт каналы үчүн.